Кылым карыткан кыргыз калкы эзелтен татыктуу хан шайлап, элдин бүтүндүгүн аздектеп, мамлекеттүүлүгүбүздүн желегин желбиретип урбактарга жеткирип келди. Мындан улам бүгүнкү муунда татыктуу президентти тандоодон жаңылбайт. Татыктуу президент Сооронбай Жээнбеков анткени бул инсандын буга чейинки аткарган иштеринин жыйынтыгы буга далил боло алат, дешет жолугушууга келген тургундар. Endi çaylaşımız için bir elini yakşı karab, yakşı tikelep, elge yardım platformu adamlara premier minister olmuş işledi, yakşı işledi. Hemmesinin görevinin sözü, hemmesi cayda. Doğru. Ver yok cayda. Kılgan işi cayda. Tülögen gavi cayda. Elge yakşı yardım platformu biz oylap duralım şunu. Ayıl çarvasını toluk. Ayıl çarvasını toluk çeken. Bana 20 yıldan beri aralaşıp durarken bir kırtı pırtı nerede çeken yok bu kişi. Şunda yakşı durgan adam iken. Sooronbay Jээнбековду koldoyuz dep geldik. Sebebi bu kişi ayıl çarvasını öte jakşı düşüngen kişi eken. Premier minister bolup işlep жүрgöndө dagы köp kılgan işlerini bileriz. Misal üçün mekteplerdi kurup berip atat, yollarını salıp berip atat. Misal üçün men hazır Gaz ayılın turgunu bolam. Bizden ayılda asfalt oldu böyle. Taza su çıktı. Mektep kurulup jakındap kaldı bitişiге. Endi mınan buyaga da bitip ketet dep esepteymiz. Sebebi bu kişinin salımı öte çoң da. Соңку жылдары өлкө аймагында өрүш алган өнүгүп өсүүлөр, аткарылган иштердин жыйынтыгы көңүл кубантарлык. Алсак област элинин негизги суроо талабы болгон жол маселеси жолго коюлду. Мындан сырткары социалдык объектилердин байма-бай курулушу жашообуз үчүн жакшы шарт түзүлгөнүнөн кабар берет. Мындан улам бүгүнкү жүргүзүлүп жаткан саясатты улантуу үчүн Сооронбай Жээнбеков гана татыктуу деген пикирлерин жолугушууга келген жарандар биринен сала экинчиси билдирип жатышты. Сооронбай Жээнбековду көптөн бери билебиз, ак эмгектенген жакшы адам деп билем. Кыргызстандын ар бир атуулу өзүнүн жүрөгү менен сезип, акылы менен туюп, кимди шайласа өз эрки эмеспи? Мен да чын жүрөгүм менен Сооронбай Жээнбековду шайлоого ниет кылдым. Көпчүлүктү Сооронбай Жээнбековду шайлоого чакырып кетемин. Өлкөнүн гүлдөп өнүгүшү билимдүү жаштардан көз каранды. Андыктан мамлекетибизде билим берүү жаатына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Алсак өткөн жыл эле өлкө аймагында 100 мектептин курулушу жүрүп, анын ичинен област аймагында 23 мектеп курула баштаган. Мындан сырткары мугалимдердин айлык маянасы 2-3 эсеге көбөйдү. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка мугалимдер да өз ыраазычылыктарын билдиришти. Жана Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп иштеп турганда бир топ алгылыктуу иштердин ишке ашкандыгына ыраазы экендиктерин билдиришти. Мен азыркы биздин президентибиз жүргүзгөн саясатында мугалимдерге көп колдоо болуп өткөндүгүн да белгилеп кетким келет да. Бизде мисал үчүн Атамбаев президент болгондон кийин биздин айлыгыбыз 2 жолу көтөрүлдү. Айлык Кудайга шүгүр бардыгыбызды азыркы заманда канааттандырат. Эгер заманыбыз жакшы болсо, мындан ары дагы да көтөрүлгөнгө биз көзүбүз жетет. Жана ушу президентибиз Атамбаевдин жолун жолдоочу Сооронбай Жээнбеков мен айтар элем ушул Атамбаевдин жолу менен, ушунун жүргүзгөн саясаты менен алып кетет деп. Жана бул киши бардык мамлекеттик саясаттарда иштеп келип, ушул биздин заманыбыздын мындан ары да оңолушуна өзүнүн ак эмгеги менен иштеп, салым кошо алат деп айтып кетем. 50 жыл медицина тармагында иштеп келдим. Советтер Союзу убагында иштеп келдим. Жакшы өткөн президенттердин убагында иштеп келдим. Азыр мындай айтканда медицина жагына дагы аябай жакшы көңүл бурулуп калды. Бөлүмдөрүбүз, больницаларыбыз оңолду, жаңы техникалар келди. Эми мен не деп айтар элем? Ардегер болгондуктан келечекте ушу жаштардын иштери үчүн, иштеши үчүн жакшы техникалар көп болсун. Мана жолдорубуз оңолуп атат. Эл үчүн жакшы эле кам көрүлүп атат. Рахмат ушул өкмөттөргө дагы. Дагы да биз булардан көптөрдү күтөбүз. Дагы көптү күтөбүз. Эми Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков
жаштардан үмітіміз чоң. Егерде президент болып шайланып қалса, Құдай бұйрық, дағы жақсы. Себебі деген бұл илікерки коррупциялар жоқ уақытта иштеп, жақсы тақшалып қалған жігіт деп ойлаймын. Баткен жаштары Сооронбай Жээнбеков менен бирге мындай пикирин жаштар үйүнүн өкүлү билдирди. Анткени жаштарга жетишерлик көңүл бөлүнүүдө. Жерлерде жаштар борборлорунун ачылып жатышы буга далил боло алат дешет жаштар өкүлдөрү. Баткен шаарынын жаштары азыркы учурда ушул Жээнбеков менен бирге издеп турат. Анткени буга чейинки жасап өткөн иштери, мисалга айтып өтсөк, ушул премьер-министр болуп аткан учурда көптөгөн жаштар үчүн бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түздү десек болот. Ошону эле бирге мисалы президентибиз Алмазбек Атамбаевдин кылган иштерини ошондой темпте ушундай жакшы иштерди жасайбыз деп айткан болуп атат. Ошон үчүн азыркы учурда биз Баткен жаштары ошол Жээнбеков менен бирге издеп. Шайлоо алдындагы программасы менен тааныштырган Сооронбай Жээнбеков, эгер элим колдоп президент болсом, эң биринчи кезекте райондор менен айыл калкын жумуш менен камсыз кылуудан баштайм. Жана Баткен областынын көйгөйүн жакшы билем. Ошондуктан чек арада жайгашкан борбордон алыстагы Баткен областына өзгөчө көңүл бурулаарын кошумчалады. Мына мен 2007 Баткен областын кыдырганда мен ошол бүт айыл өкмөттөрүнүн баарына тийип кеткенмин. Баткендин шартын көргөм. Областтын, Нээлектин, Арканын, Баткендин шартын көрүп, мен ошондо таң калганмын. Ушу союз мезгилинде дагы, кийин дагы ушу Баткен областына, Баткен район, Нээлек районуна көңүл бурулбаганына таң калганмын. Сочный объекттердин жоктугу, суулардын чыкпаганы, тазасы жоктугун мен аркага барып, ошондо көрүп, солуп аткан анарды көрүп, анардын ичим жаман ооруган, дыйкандын мээнети мына текке кетти деп. Ошондо максат койгонбуз, барып айткан Алмазбекке дагы. Ушундай көрүнүштү көрүп келдик деп. Мына ошону азыр проект кылып мына баштап атабыз. Максат жана дүйкеринде баштап атабыз, урматтуу агайын туугандар. Ошонун баардыктан башталат. Баткен районуна, Нээлек районуна, Баткен областына Кудайым колдоп, эл колдоп президент болуп калсам, өзгөчө көңүл бурулат. Geçe Getibot'ta kol koydum ben, Pirganeslerinde boyunca. Maksatlı türde aksalar gelir, maksatlı türde karajatlar gelir. Sosyal obyektlerge, больница kurganга, mektep kurganga, yol kurganga, taza suga, irrigatsiyaga, ayrıca maksatlı türde karajatlar kele başlayı turmatta kayın tuğanlar. Мен жетектеген өкмөт айыл чарбасын кайра иштетүүгө берген насиялардын үстөгүн 6%га төмөндөтүүгө жетишти. Ал эми мамлекеттин турак жайга берүүчү насиянын үстөгү 14%дан 10%га чейин төмөндөтүлдү. Кийинчерээк дагы да төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Келечекте мындай ипотекалык насиялар бюджет чөйрөсүндө иштеген мугалимдер, дарыгерлер үчүн эле эмес, каалаган башка жарандарга да берилмекчи. Биз бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүнүн үстүндө иш алып барабыз. Мамлекеттин казынасына кол салбасак, ак иштесек эле бюджет көбөйөт деп билдирди президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков. 2010 жылдан кийин 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болгондон баштап Кыргыз мамлекетинде өнүгүү процесси башталды. Бүт тармактар боюнча. Мына биринчи жолу кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө улуттук стратегиябыз кабыл алынды. 13-17 ошонун негизинде мына өнүгүү процесси болду. Мына кече өткөндө апрель айында ушул 5 жылдын жыйынтыгын чыгардык. Президенттин башында туруп улуттук кеңеште. Ошондо жетишкендиктер белгиленди. Бүт электер боюнча чечим кабыл алынды. Кайрадан 2040 жылга чейин тапшырма берилип, өнүгүү, улуттук өнүгүү стратегияны иштелчилиги боюнча мына иштер жүрүп атат. Ошонун үстүндө мен дагы иштеп келгенмин. Өнүгүүнүн үстүндө азыркы премьер-министр дагы аппарат жетекчиси болчу, башында иштеп, мына бул даягына чыгып атат. Менин эң негизги максатым, урматтуу агайын туугандар, Кудайым колдоп, эл колдоп президент болуп калсам, ушул жетишкендердин баардыгын бекемдеп, бүт электерин тездетип бүтүрүп, жана алдыда абдан көп реформалар бар. Бүт бийликтин бутактары боюнча 16 жылы конституция кабыл алганда жалпы биздин мекендештерибиз 82%дан жогору колдоп берди.
ошол негизде реформалар бар. Ошол реформаларды тездетип, биздин мамлекетти өнүгүп, тез өнүгүп аткан мамлекеттин арасына кошуш менин эң негизги милдетим атаган туугандар. Мындан сырткары ирригация боюнча да мамлекеттик программа кабыл алынган. Ага ылайык 65 000 гектардан ашык сугат жер өздөштүрүлөт. Жаңы калктуу конуштар, фермердик чарбалар пайда болот. Мындан сырткары 240 000ден ашуун жумушчу оруну түзүлмөкчү. Мына мен өкмөт башчы болуп келгенде 2016 апрелде биздин экономика 4,9%-га чыгып кеткен. Бул абдан жаман көрсөткүч. Бул деген жумуш орундан токтогону, бюджетке каражат түшпөй калганы. Экинчи өнөр жай 26%-га чыгып кеткен. Экспорт 17%-га чыккан. Эң негизги көрсөткүчтөр. Мына 1 жыл 5 ай иштеп, biz 6,9%-га көтөрүп мына өткөзүп бердик экономикабызды. Экспортту 30%-га көтөрүп бердик. Түшүп кеткени менен чок алганда бул 57%-га көтөрүп бердик. Өнөр жайды 31,2%-га көтөрүп бердик. Өнөр жай деген бул жумушчу орун, бул мамлекеттин казынасына түшө турган каражаттар, урматтаган туугандар. Татыктуу жетекчинин келиши элдин бактысы. Мындан улам буга чейинки көп жылдар мамлекеттик кызматтарда эмгектенип, кайсы гана иште болбосун жасаган ишинен мыкты натыйжасын көргөн жергиликтүүлөр Сооронбай Жээнбековду буга чейинки кыргыз эли үчүн жасаган эмгектерин бааларын жана урматташаарын билдиришти. Бермет Манасова, Сабыр Ракимов, Алтын бешик жаңылыктары.